Тазалык күнү Ысык Көл облусунда масштабтуу ишембилик менен коштолду. Ага 22 миңден ашык адам катышты. Жашыл мурас долбоорунун алкагында 100 миңден ашык көчөт отургузулуп, Ысык Көлдүн жээктери таштандыдан тазаланды. Көлдүн жээгиндеги пляжды, жолдун жээктерин ошол жерде тазалоо иштери жүрүп атат. Деги эле ишембилик болбосо дагы бул биздин территорияны ар убакта таза кармашыбыз керек. Элибизге коомчулукка жеткириш керекпиз. Өзүнүн артын тазалап кетүү боюнча ушул от койбо, токойго өртөбө, экологияны сактагыла, сууну булгаба деген сыяктуу бир жакшы чакырыктар менен мына биз эстафета катары ар бир окуу жайларга айтып атабыз. Жалпы өткөрүлгөн ишембиликтин алкагында Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын райондук мекемелердин кызматкерлери Жыргалаң курортунда болушту. Ишембиликке 480 адам катышып, бак таракталып, көчөттөр отургузулуп, айлана тегереги иретке келтирилди. Хантеңир мамлекеттик жаратылыш паркы Жыргалаң курортуна Куя көчөтүн отургузуп атышат. Жалпы коллективдин бүгүнкү иш-чарада маанайы жакшы. Келечекте буюрса ушу отургузуп аткан көчөттөрүбүз жакшы жарак болуп, айлана чөйрөлөрү жакшы өзүнүн жашылдык нерсесин көрсөтөт деген ойдо. Балыкчыда тазалыкты камсыздоо жана көрктөндүрүү ишембилигине мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышты. Алар өздөрүнө бөлүнүп берилген тилкелерди иретке келтиришти. Акция иштерин уюштуруп баштап атабыз. Ар бир мектепке, садиктерге, бош жерлерге бактарды тигип, өзүбүздүн ушу жашыл мурас жана бир адамдан бир көчөт долбоорлорун колдоп, ушундай иштерди баштап атабыз. Буга чейин дагы көп жерлерге бактарды тигип жүргөнбүз. Тоң районунда улуттук тазалык күнүндө жалпы район боюнча 10 миңден ашык адам катышып, бир канча чакырым көл жээк, ички арыктар, негизги жана курорттук жолдордун жээктери тазаланды. Ишембиликке мамлекеттик кызматкерлер, жогорку класстын окуучулары жана жергиликтүү тургундар катышып, район боюнча 400 көчөт отургузулду. Мына ушул жер 5 гектар жер, мына биз убагында ушул жерге тигип эле келатабыз, Анан кээде ар кандай болот экен, анан быйыл да жаңы тигип атабыз, бир 400 терек тигип атабыз. Эми ушул жерде өсүп кетсе деп, аксакалдар кеңешинин ушунда колго алып атабыз. Ушул жерде эми тигип эле койгон эмес, аны караш керек, мал киргизбеш керек, сугарыш керек. Кызуу уланган ишембиликтин алкагында Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын Миңбулак тилкесинде 1000 түпкө жакын ийне жалбырактуу көчөттөрдүн түрлөрү отургузулду. Жашылдандыруу иштери жалпы 1,5 гектар аянтта жүргүзүлүп, тегереги да курчалган. Ал эми Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлери тарабынан 1,5 миң түп тянь-шань карагайларын отургузуу мерчемделүүдө. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.